Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн биз сиздерге эң маанилүү суроого жооп берүү үчүн МВД Бадел миграция электросталь шаарына келип, ичине келип специалист менен маектешип, бардык суроолорубузга жооп алдык жана ошол жооптор менен сиздер менен бөлүшкөнгө даярбыз. Эң негизги эле суроо бул мындай болчу да. Эгерде мен регистрациядан базадан чыгып кеткен болсом, чет мамлекетке чыгып кирүүм абзелби же абзел эмеспи? Буга жооп жок, сөз түрдө чыгып кирүү керек эмес. Кайсы учурда? Эгерде биринчиден сизде миграционныйыңыз бар болсо, жана действующий трудовой договор бар болсо официальный и сүйлөшүлгөн хозяин же хозяйка бар болсо, сизге сөзсүз түрдө чет мамлекетке чыгып кирүү абзел эмес. Сиз ошол 3 документти алып туруп, хозяй дегенде хозяиндин үйгө болгон договору жана башка нерселер. Ошолорду алып 3 сентябрга чейин МФЦга келип, өзүңүздү базага тургузуп, жана регистрацияңызды улантсаңыз болот. 3 сентябрга чейин бизге азыр мораторий сыяктуу бөлүнүп бериптир. Бардык именно Кыргызстандын жарандарына уруксат берилген. 3 сентябрга чейин эч кандай коопсуздук барьер же башка нерселер болбойт. Жана менин айтып кетчү сөздөрүм бул документ жасагандарга жана таксисттерге. Урматтуу кыргыздарым, бири-бирибизди алдабайлы, жок жерден эле адамдардын башын айлантып, акча көрүү максатында алдап, жок документ жасардын астында силер чыгып келишиңер керек, биздин тааныштарыбыз бар деп айтканыңар бул туура эмес деп эсептейм. Биз Кыргызстандан бардыгыбыз бир элбиз, Россияга бардыгыбыз бир максат менен эле келгенбиз. Жана бири-бирибизге жардам берип, туура маалыматтарды айтсак, аябай жакшы болмок. Чоң рахмат.